Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен биз такаллум китебинен сабактарыбызды улайбыз. Бүгүн сиздер менен өтө турган темабыз Фикратун жайида деген теманын ал-каваид эрежелерин өтөбүз. Ушул темада келген эреже. Бүгүн сиздер менен үйрөнө турган нерсебиз бул ал-ададу тартиби. Тартип сандарын үйрөнөбүз. 1ден 12ге чейин кантип айтылынат. Эми көңүл бурабыз. Араб тилинде билесиздер, мужской женский форма бар. Сандарда деле мужской женский эске алынат. Мынакей айтайлы, мужской родду ал-музаккар деп айтсак, женский родду ал-муаннас деп айтабыз. Эми караңыздар. Ад-дарсул аввалу, биринчи сабак. Эми ад-дарс деген сөз бул өзүнүн грамматикалык ордуна жараша кете берет. Кандай орунда болсо ошол орунда иеробун алып аракеттерин ала берет. А бирок ал-аввал деген сөз ушунун сыфаты болот. Сыпат дегени мына ошол нерсени сыпаттап атат. Жана сыфаттын билесиздер, иеробтогу өкүмү бул ноолун толук ээрчийт. Санда, роддо, аракетте, иеробто бүт баарында не кылынат? Ээрчилет. Мынакей. Ад-дарс деген сөз бул мужской формасында болгондуктан биз тартип санындагы ал-аввалды да мужской кылып айтабыз. Жана буда эмне иероб, эмне аракет болсо ошону бияка көчүрөбүз. Кийинкисин байкай турган болсок, мынакей ас-сафхату деген сөз турат. Бул женский род, ошон үчүн тартип санын деле өзгөртөбүз. Ал-ула болот. Демек мужской род бул ал-аввал болсо, женский род ал-ула болот экен. Мына ушундай. Эми калган сандардын жанасын карайбыз. Буну которгондон биринчини биринчи айтып туруп, анан сабакты айтабыз. Ас-сафха деген бет дегени. Биринчи буну айтып туруп ал-ула деген. Анан сафханы которобуз которгондо. Ошондо биринчи бет болуп калат. Эми кийинкисине өтөбүз. Ад-дарсу сани, экинчи сабак. Ас-сафхату санияту, экинчи бет. Мынакей көрүп атасыздар, женский роддун таасы уланып атат. Ад-дарсу салису, үчүнчү сабак. Ас-сафхату салисату, үчүнчү бет. Ад-дарсу рабиу, төртүнчү сабак. Ас-сафхату рабиату, төртүнчү бет. Ад-дарсу хамису, бешинчи сабак. Ас-сафхату хамисату, бешинчи бет. Ад-дарсу садису, алтынчы сабак. Ас-сафхату садисату, бешинчи бет. Ад-дарсу сабиу, жетинчи сабак. Ас-сафхату сабиату, жетинчи бет. Ад-дарсу самину, сегизинчи сабак. Ас-сафхату саминату, сегизинчи бет. Ад-дарсу таси, тогузунчу сабак. Ас-сафхату тасиату, тогузунчу бет. Ад-дарсу аширу, 10-нчу сабак. Ас-сафхатул аширату, 10-нчу бет. Эми 11 мына мындай болот. Ад-дарсул хадия ашара деп айтабыз мужской родун. Ал эми женский родун болсо ас-сафхатул хадията ашарата деп айтабыз. Ал эми калгандары кадимкидей нол жогоркудагыдай кете берет. Ад-дарсу сани ашара, ас-сафхату санияту ашара болуп айтылынат. Мына ушундай. Бүгүн сиздер менен не кыла турган, өтө турган сабагыбыз ушул эле. Нол көнүгүүлөрдү иштеп, не кылсаңыздар, машыксаңыздар, өзүңүздөргө пайдалуу. Аллахым сиздердин илимиңиздерге берекесин берген болсун.